Алдамчылыкка шектелген кыргызстандык Данияр Ибраимовду Болгариядан экстрадициялоо аракети башталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы кабарлады. Шаардык милицияга бир нече курулуш компаниясы кайрылып, Данияр Ибраев аттуу жаран курулуш арматурасын алып келип берем деген шылтоо менен 500 миллион сом алып алдап кеткенин айтышкан. Бул фактылар боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылып, 2019-жылдын 26 январында ал Интерпол аркылуу издөөгө алынган. Интерпол Данияр Ибраев 28 февраль күнү Болгариянын бийлиги тарабынан София шаарында кармалганын билдирген. Учурда аны Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча иштер жүрүп жатат. Милициянын маалыматына караганда, шектелүүчү жогорку кеңештин депутаты Саматбек Ибраевдин уулу болот. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катыша турган партиялардын бюллетендеги катарын аныктады. Чучуклак жолу менен жүргөн номур ыйгаруу төмөнгүдөй болду. Биримдик, Мекенчил, Ыйман Нуру, Мекеним Кыргызстан, Реформа, Ата Мекен, Замандаш, Бүтүн Кыргызстан, Социал-демократтар, Мекен ынтымагы, Афган согушунун ардагерлери, Ордо, Бирбол, Республика, Кыргызстан, Чоң Казат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Грециянын Лесбос аралындагы эң ири мигранттардын лагери Морияда ири көлөмдөгү өрт чыкты. Лагерде коронавирус менен ооругандар дагы болгон. Маалыматтарга караганда, лагердеги адамдар эвакуацияланган. Чатырлар жана идиштер күйүп кеткен. Тилсиз жоонун келип чыгуу себеби азырынча белгисиз. Жабыркагандар жок. Мория лагеринде 12 миңден ашуун мигрант жашаган. Ал начар шарттарынан улам гуманитардык уюмдар тарабынан сынга алынган. Лесбос губернаторунун орун басары Арис Хадзикамнинос лагер толугу менен талкаланганын билдирди. Германиядагы Дайзайт Алексей Навальный жаңы коркунучтуу затка ууланганын жазды. Ишенимдүү булактарына таянган басылма уу атайын кызматтардын лабораториясында жасалышы мүмкүн экенин белгилеген. Басылма жазгандай, немис бийлиги саясатчынын чай ичкен чынысына же чайына уу чачылган болушу ыктымалдыгын айтышууда. Иликтөөдө Навальный суу ичкен желим бөтөлкөнүн оозунан жана саясатчынын колунан уунун калдыктары табылган. Дайзайт кылмышкерлердин планы боюнча Навальный Томскиден Москвага жеткенче көз жумууга тийиш болгон. Бирок учкучтун учакты чокул кондурушу менен тез жардам кызматынын дарыгерлери саясатчыга ууга каршы атропин дарысын куйганы үчүн гана ал тирүү калган деп эсептейт. Басылманын жоромолуна азырынча Кремль жооп кыла элек. Орус бийлиги немис дарыгерлеринин саясатчы ууландырылган деген алгачкы бүтүмүн четке каккан. Кыргызстандын Улуттук банкы акыркы 2 айда биринчи жолу интервенция жасады. Буга АКШ долларынын кескин кымбаттап кеткени себеп болду. Банк валюта рыногуна 6 миллион 600 миң долларды сатыкка чыгарды. Учурда Улуттук банктын расмий курсу 79 сом 8 тыйын. Акча алмаштыруу жайларында 1 доллар кыргыз сомуна карата 78-79 сомдун тегерегинде болууда. Ош шаарында 7 миңдей адамды жумуш менен камсыздай турган текстиль фабрикасы курулууда. Анын курулушу менен президент Сооронбай Жээнбеков таанышты. Маалыматка караганда, текстиль фабрикасы кийим-кечек, шымдарды, трикотаж буюмдарын, ошондой эле кездемелерди жана тиешелүү буюм тайымдарды чыгарат. Ишкананын 1 жылга пландаган кубаттуулугу 10 миллион даана ар түрдүү кийим-кечек, 1,5 миң тонна жүн, 4,5 миллион погон метр кездемени түзөт. Өндүрүштө Япония менен Германиянын шаймандары колдонулат. Жалпы тартылган инвестициялардын көлөмү 38 миллион доллардан ашык. Текстиль фабрикасы толук кандуу ишке киргенде 1000ден 7000ге чейин жаңы жумуш ордуларын түзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Фабрика жылына 16 миң тонна чийки затты талап кылгандыктан, келечекте аны ата мекендик дыйкандардан сатып алуу пландалууда. Бул максатта Кара Суу жана Нокен райондорунда пактаны кайра иштетүүчү заводдорду куруу белгиленген. Муну менен катар пакта майын өндүрүүчү завод курулмакчы. Ош эл аралык аэропортунда 44 миллион сомго оңдоо иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында жарыяланды. Маалыматка ылайык, Түштүк Ордо калаанын аба бекетинин жарык берүү системасы, коммуникациялык жабдуулары жаңыртылып, аэродромдун учуп конуу тилкеси оңдолот. Ал эми Бишкекте оңдолгон жолдорду кайра түзөө иштери жүрүүдө. Мэриянын маалыматына ылайык, кеп кытайлык гранттын эсебинен кайра калыбына келтирилген көчөлөр тууралуу болуп жатат. Адистер бордюрларды, ирригациялык тармакты, тротуардагы таман таштарды алмаштырышып, жол чийиндерин түшүрүүдө. Иштер 43 көчөдө жүргүзүлөт. Белгилеп кетсек, кемчиликтерди атайын комиссия аныктап чыгат. Анын курамына шаар кызматтарынын, райондук акимияттардын жана аткаруучу компаниялардын өкүлдөрү кирет.
Мектептерде окуу китептеринин жетишсиздиги башкы көйгөйлөрдүн бири. Мындан улам өкмөттүн Ош облусундагы мурунку ыйгарым өкүлү Узарбек Жылкыбаев 2019 март айында Бишкек шаарында өткөрүлгөн орус-кыргыз аймактар аралык 8 конференциясында Свердлов облусунун губернатору Евгений Куйвашев менен байланышып, Ош облусундагы орус тилдүү мектептерди окуу китептери менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Анда Жылкыбаевдин өтүнүчү кабыл алынып, 9-10-11 класстын физика жана химия предмети боюнча окуу китептерин жардам катары берилген. Ага жалпы 4,5 миллион рубль жумшалган. Китептер Ош шаарында орус тилдүү мектептерге таркатылат. Баарыңыздарга маалым болгондой, бизде Кыргызстанда, ошонун ичинде Ош шаарында окутуу орус тилиндеги мектептер үчүн окуу китептери жетишсиз да. Өзгөчө ошо физика, химия, биология китептери чоң класстар үчүн жетишсиз болуп аткан. Бул билим берүү министрлиги тарабынан колдоо көрсөтүлүп, Россия Федерациясынын Свердловский областынын губернатору менен келишим түзүлүп, кече бизге Ош шаарына 10,666 окуу китеби келип түштү. Физика, химия китептери 9-10-11 класстар үчүн. Эми бул биринчиден достук мамиле, андан кийин ошо окуу китептерин камсыздоонун максатына келип түштү да.